Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 11 октябрында Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында ички иштер органдарында колдонулган терминдердин орусча, кыргызча, орусча сөздүгүнүн бет ачары болуп өттү. Аталган сөздүк кыргыз милициясынын тарыхындагы алгачкы жолу жарык көрүп жаткан эмгек. Аталган сөздүк алгач долбоор иретинде 2022 жылы жарык көргөн. Ал эми акыркы варианты 2023 жылы терминологиялык комиссиянын макулдугун алып, улуттук комиссия тарабынан басмаканадан чыгарылды. Ички иштер органдарында колдонулган терминдерди бириктирүү эрежеге салынышы, түшүнүктөрдүн жана терминдердин ар түрдүү жана орунсуз колдонулушуна гана бөгөт койбостон, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин ишмердигин так камсыз кылат. 2024 жылдын 17 октябрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары Сүйүнбек Ниязбеков Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү менен жолугушту. Бул жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланып, санариптештирүү маселелери боюнча өз ара аракеттенүүгө бурулду. Бүгүнкү күндө санариптештирүү шартында укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүү, тейлөө сапатын жогорулатуу жана калкты заманбап IT технологиялардын жана программалык камсыздоонун жардамы менен калкты тейлөө жана тейлөөнүн сапатын жогорулатуу биз үчүн актуалдуу болуп саналат, деди министрдин орун басары. Жолугушуунун соңунда тараптар жемиштүү пикир алмашуу үчүн өз ара ыраазычылык билдирип, биргелешкен ишти улантууга даяр экендиктерин ырасташты. Кылмыштардын ар кандай түрлөрүнүн алдын алуу, бөгөт коюу жана бетин ачуу максатында ички иштер органдары тарабынан үзгүлтүксүз негизде алдын алуу мүнөздөгү иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Буга байланыштуу ыкчам издөө жана алдын алуу иш-чараларынын детальдаштырылган планы иштелип чыгып, күч жана каражаттар эсептелген. Бул иш-чараны уюштуруу Ички иштер министрлигинин кылмыштарды иликтөө башкы башкармалыгына жүктөлгөн. Кеңири мааниде алганда, кылмыштуулукту алдын алуу жарандарды коргоо деңгээлин жогорулатуу, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү, инсанды, коомду кылмыштуу кол салуулардан коргоо боюнча чараларды билдирет. Мындан тышкары, кылмыштуулукту алдын алуу бул мамлекеттик органдардын укук бузууларга жол бербөө боюнча системалуу иши, коомдун айрым мүчөлөрүнүн алар тарабынан укукка каршы жоосундарды жасоодон сактоого багытталган маалыматтык мүнөздөгү чаралар катары түшүнүү керек. Октябрь айынын ортосунда Прага процессине мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүнүн биздин өлкөдө болгон таанышуу сапарынын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын жетекчилери менен жолугушуу болуп өттү. Эске сала кетсек, бул миграцияны жөнгө салуу долбоору 2009 жылдын апрель айында Прагада өткөн министрлердин конференциясында түзүлгөн. Ошондуктан Прага процесси деп аталып калган. Прага процессине 50-гө жакын мамлекет, анын ичинде КМШга катышкан бардык мамлекеттер катышат. Жакында эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө 10дон ашык адамдан турган делегациянын иш сапары уюштурулду. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчиси жана башкармалыктын башчылары катышкан жолугушууда миграция маселеси, укук коргоо органдарынын адам сатууга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүп жаткан иштери талкууланды. Бул сапар эл аралык кызматташтыкты жана тажрыйба алмашууну бекемдөөнүн маанилүү кадамы болду. 2024 жылдын 14 октябрында Бишкек шаарында Эл аралык полиция ассоциациясынын Кыргыз бөлүмүнүн демөөрчүлүгү менен Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына арналган бильярд спорт оюну боюнча эл аралык турнир болуп өттү. Турнирге Россия Федерациясынын, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ардагерлери жана учурдагы кызматкерлери катышты. Турнирдин уюштуруучулары мындай иш-чаралар кошуна республикалардын укук коргоо органдарынын ортосундагы өз ара достук байланыштарды чыңдоого шарт түзөт деп ишенишет. Бул Эл аралык полиция ассоциациясынын Кыргыз бөлүмү тарабынан 8-чи жолу уюштурулуп жаткан эл аралык турнир. Турнирдин жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларына сыйлыктар жана белектер тапшырылды. Оюндун жыйынтыгында 1-чи орунду Кыргызстан, 2-нчи орунду Россия, 3-нчи орунду Казакстан, 4-нчү орунду Өзбекстан курама командалары жеңип алышты. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.